Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган республикалык театрлардын телефестивалын баштап жатабыз. Бүгүн 22 июнь Улуу Ата мекендик согуштун башталган күнү. Мына ушул күн биздин элибиздин тарыхында дагы, мамлекетибиздин тарыхында дагы өзгөчө орунда турат. Мына быйыл Улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде белгилөө боюнча бир топ иш-чаралардын планы бекитилди эле. Алардын эң негизгиси биздин республиканын бардык театрлары Улуу Ата мекендик согуш темасын чагылдырган спектакльдерди коюу болуп саналган. Мына ушул фестивалга карата биз атайын театрларга тапшырма берип, чоң фестиваль өткөрүүнү пландаштырдык эле, бирок учурдагы өзгөчө абалга байланыштуу фестивалды биз онлайн түрүндө телефестиваль кылып уюштуруп жатабыз. Мында биздин Кыргызстандын 14 театры катышат. Бардык театрлар ушул Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата ата мекендик согуш учурундагы биздин Кыргызстандын элдеринин коомчулуктун кандай тагдырды башынан кечиргендиги туурасында ошол теманы чагылдырган мыкты чыгармаларды сахналаштырып, сиздерге тартуулаган турат. Фестивалдын жүрүшүн сиздер күн сайын саат 12-де жана саат 19-да КТРКнын Маданият, тарых, тил каналы жана ЛТРдин Илим билим каналы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Facebook баракчасы аркылуу көрө аласыздар. Андыктан бардыгыңыздарды мына ушул фестивалга катышууга, активдүү катышууга чакырат элем. Бул фестивалда атайын Калыстар тобу иштейт. Калыстар тобу мыкты театр сынчыларынан, театр ишмерлеринен турат. Фестивалдын жыйынтыгында мыкты роль жараткан, абдан жакшы көрсөткүч көрсөткөн биздин театрларыбыздын жамааттарына жана ошондой эле чыгармачыл инсандарга атайын сыйлыктар берилет. Фестивалдын жыйынтыгы мына 22-ден 28-ине чейин өткөрүлүп, 29 июнь күнү чыгарган турабыз. Андыктан бардык мекендештерибизди, театр сүйүүчүлөрүн Улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган биздин телефестивалга катышууга чакырабыз.